Саламатсыздарбы. Эфирде 5-5 программасы. Бүгін біз пара берүү жана ошо парамен кармалган адамдардын сотто иштери боюнча жана ал жерде болгон мүчүлүштөр тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто ошондой сыяктуу бир ишти талкуулайбыз. Мисалы үчүн жанагы Унаа жана байланыш министринин ордун басары Азимкан Жусупалиевдин иши жөнүндө. Анын адвокаты Бектурова Алтынай, Садык Аблесов, мурдагы курулуш министри, легендарлуу парламенттин депутаты. Бул жерге биз чакырганбыз ошол АКСтен, ГКНБнин АКСинен, прокуратурадан адамдарды баарына көп жолу чалып, чоңдоруна да чалып, алар ойлонобуз, көрөбүз деп, бирок эч кимиси келген жок, мүмкүн келип калат дагы. Бул жер азырынча бош. Анан 4-чү адам Картайбек Мукамбетов, мурдагы энергетика министри, легендарлуу парламенттин депутаты. Туурабы? Туура. Сизден баштасаганда, ушул иш жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне үчүн мындай коомдук эме болуп атат, резонанс? Өткөн жылы декабрь айында чын эле бир чагылган түшкөндөй катуу окуя жарыяланып кетти. Ошол автомобиль жана жолдор институтунун орун басары Жусупалиев Азимкан $520,000 тендерден утуп алгандан сураптыр. Ошонун $120,000 алыптыр. Ал эми $50,000 алып атканда кармалды деп ушундай кабар болуп калды да. Мында бул жөнүндө чагылгандай тарап кетти республикага. Биз өзүбүз да дегенде ушуну жана эле отуруп калдык эсибиз алып. Анткени бул баланы кичинекейинен билчү элек, үй бүлөсүн билчү элек, кантип ушул жолго барды деп. Анан ошентип отуруп анын баягы соттук териштөө болуп биринчи инстанцияга келгенде көп нерселер ачыкка чыкты. Анан ага карабай эле уголовный иштин эң жогорку статьяларынын бири жана коррупция боюнча ага күнөө коюп 14 жыл кесибийди. Анан баягы эмелердин баарын карап көрсөк, $520,000 деген сөз вообще жок. Ал жөнүндө ал сотто да айтылбаган. Сотто сөз жок, а бирок сөз жок. Эмелерге жазылып атат. Жазылып атат. Мурунку берилген эме боюнча ошондой болот. Анан $120,000 алды деген, анын деле баягы аныкталган эчтекеси жок. Анан эле баягы $50,000 деп алып атканда кармалды дедиле. Ал $45,000 болду. Аны деле тигин баланын алганы жөнүндө мындай толук бир эчтеке доказательство аныктомо жок. Онан келип ошондой оор статья менен кесибийди. Кесибийгенден кийин анан биз баягы ал үй бүлөгө ак ниет менен караган адамдар ошол баягы соттун териштөөсүн карап көрдүк да. А дегенде ооз ача албай биз да туруп калганбыз да. Карап көрсөк, андай толук аныктама жок. Анан келип ошолорду көрсөтүп шаардык сотко бердиле. Өзүбүз үмүтүбүз бар болчу, шаардык сот ошолорду мындай ак ниеттик менен карайт деп. Алар деле карабай 14 жылды 12-ге түшүрүп эле ошо боюнча кесибийди. Анан ошондон кийин анан бул үй бүлөнүн ошол тагдырын карап туруп, баягы ал үйгө ак ниеттик менен караган адамдар эсебинде талдап көрсөк, эч кандай буга негиз жок албаны кескенге. Анан эми ал иш жогорку сотко кетти. Жогорку сотто ошол жана ачылган жаңы жагдайлар жөнүндө бардыгын даярдап ушул эме жазылды. Ошоко баягы арыздануу дегендей. Анан ошондо карайбыз деп карайт го деп ойлойбуз. Бирок тиги эки соттун кейпине караганда аны карабай деле коебу деп калдык да. Каралбай. Анан ошон үчүн жанагы
республикага көп эмгек сиңирген көрүнүктүү адамдардын баары карап туруп президентке кайрылып кат жаздык. Ал ошол гезитке чыккан. Анан ойлогосун, ошондогу кишилердин баары эле ошол Жусупалиевдин үй бүлөсүнө жакындыгынан көңүлүн карап эле кол коюп койду деп. Анын арасындагылар ошо соттук териштүүнү талдап көргөн, билген адамдар бар. Маселен, Феликс Кулупту билесиңер. Ошол кайрылуу экен. Ошол кайрылууну кол коюрдун астында соттук териштүүнүн баардыгын окуп, андан кийин гана кол коюлду. Анан эми биз ойлойбуз, ушу келечекте жогорку сот ошол ачылган жаңы жагдайлардын баарын тактап карап, чечим чыгарат го деген. Анан кээ бир баягы эмелерде ушундай суроо болуп калып атат. Эгер мындай болуп, эч кандай ал жерде баланы кесе турган эме жок болсо, эмнеге ушунча кеч жүрдүңөр деп. Анан эми президент эки сөздүн бир сөзүндө айтып атса, азыр соттор баардыгы тең только законго баш ийет. Баардык эмелердин только закондун эмеси болуп атат. Анан баягы бир чуу чыгарып, эртерээк кыйкыра бербей, ошолор чечет го деген ойдо болчубуз да. Анан эми айласыздан ошон үчүн биз киришип атабыз. Жана сиз айтып кеттиңиз, $50,000 мен кармалды деп баардык эмелерге чыккан декабрда маалымат каражаттарына, а бирок сиз 45,000 деп калдыңыз. 45,000. Эмне үчүн 45? 50 же 45пи? 45. Себеби жанагы эмеге тартканда ошо эсептегенде ошол акчаны $45,000 болгон. А эмне үчүн 50,000 деп жазган? Эми зараны Жарыя чыкканда. Ошону ойлоп атам, мындан баары ошонун баары ушундай кылып зараны ошондо пландашып, ушундай 50,000 деп айтылат дегенде бир сөз болуп калганбы, эмне болуп калганын билбейм. Фактически 45 миллион. Миң. Анын үстүнө ал колуна алган да эмес, көргөн да эмес ал акчаны. Сотто кандай далилдер болду? Кармалды деген эмне далил болду? Эми аны мына бул жерде Алтынай адвокат эметет, соттук процесстеги булардын баардыгын бул таанышып, азыр ушу киришип атат, айтып берер. Мен аны баягы юридический тигулардын эмесин эмете албайм. Бирок мен мындай деп ойлойм. Эгерде ошол акча ошодон табылса, күбөлөрдүн көзүнчө видеого тартып, үйдүн ээсинен баба эмне буюм, алчы, ашчы ичинде эмне бар экен деп, ошондой жасалыш керек да, ал жок. Андай болгон жок. Андай болгон эмес. Сиз ага чейин 6 саат издеп таппай коюшкан үйдөн эчтекени. 6 саат каерден? Үйдөгү барган конокторунан өтө чечиндирип карашкан Жусупалиевдин үйүндө. Анан чыгып кетишип, анан кайра келип анан таптык деп кыйкырып атпайбы бирөө. Чыгып кеткенде үйдөн чыгышып кайра кирип, анан 6 саатта ошо эчтеке таба албай коюп. Мына ошолордун баары күнөмдүү болуп атпайбы? Эмне болуп аткан? Мына кайрылууга сиз да кол койдуңуз да, Бул жерде мына Абакиров дейт, Апас Жумагулов, Медеткан Шеримкулов, Мат Ибраимовдун колу жок экен, Оразбек Дүйшеев дейт, Ташыбекова кол коюптур, Түмөнбаева, Бөдөш Мамырова, дагы бир топ Касымалиев дейт, башкалар. Сиз да кол койдуңуз? Мен да кол койдум. Эмне үчүн? Себеби мен такыр ишенбейм ушуга. Ушу Азимкан Жусупалиев ошондой сделкага барып, ошондой ишти кылды дегенге эч ишенбейм. Эми ишенесиз, ишенбейсизби? Далил болсо? Далил эми мындай да, мен ушу Азимкан жөнүндө кичине айтып коеюнбу? Мен 93-жылы министр транспорта болуп, транспорт министрлиги мен түштүм. Жаңы эгемендүү болгондон кийин. Анан министерствонун бүт уставтары жазылып, жолдун закондору жазылып бүттү. Анан 94-жылы Ошто 29-15 деген военизированный колонна бар болчу, автоколонна. Ошондо примерно 400 машина бар болчу. Ошо автоколоннада военизированный.
Ошонун начальниги Мухтар Артыков деген болгон. Анан ал киши скоропостижно каза болуп, каза болгондон кийин ордуна киши карайбыз деп карашкан. Караганда Азымкан ошо жерде Азымкан Жусупалиев начальник эксплуатация болуп иштеп аткан экен. Ошо жерде, ошо колоннада. Анан кийин управляющий трес Южным производственным автотрестом Шарапов Жолболду Шарапович болгон. Анан ал киши мага звонить этти. Мухтар Артыковду мен мурун эле тааныйт элем, илгертен эле тааныйт элем. Каза болуп калды. Ошонун ордуна киши карабайлыкпы дегенде мен айттым, эми 40 өтсүнчү. 40 өтөлөк делем шашкан демде аерден башка зам бар, главный инженер бар, иштеп турушат деп. Анан 30 күндөн кийин тиги кишинин 40 өткөндөн кийин Жолбол Шарапов звонить этти. Мен ага чейин кандидатураларды карап кой деген. Мен министр элем. Карасам анан 2 фамилияны айтты. Ошонун бирөө Азымкан Жусупалиев. Анан кийин бирөө болсо бул кайып калган главный инженердин фамилиясын айтты. Фамилиясы эсимден чыгып атат. Анан мен карап туруп айттым, эми жаштар эмеспи, жашыраак Азымкан деле представление бербейсиңби, ошону эле коюп коелук, начальник кылып дедим мен. Десем анан макул деп аны чакырып алып туруп Азымкан менен сүйлөшкөн экен, начальникке представление жазган жатабыз, кандай дейсиң десе, такыр кашайып болбой коюптур. Болбойт, Жолбол Шарапович. Эч эмеге келбейт. Тиги аксакал главный инженер улгайып калган киши биринчиден, экинчиден көптөн менден мурун келип иштеген. Ошону начальник кылып койгула. Мени главный инженер кылып койгула. Макул десеңер. Анан мен эле начальник кылып койгонуңар туура эмес болот деп болбой коюптур. Өзү Азымкан. Анан мага Жолболду Шарапов звонить этти. Ушинтип Азымкан категорически отказ берип атат деп. Анан мен кичине сомнением кетти. Управляющий тиги мурунку менен кичине 100 граммдашып алака берекеси болсо ошону түртүп атса керек деген ой. Адамга ой келет экен да. Анан мен айттым, андай болсо дедим, экөөнө тең представление жазгандагы Азымканды мага экөөнө тең начальникке представление жазгандагы Азымканды ошол пакет менен учуруп жибер бияка, мен да сүйлөшүп көрөйүн дедим. Анан Азымкан учуп келди. Кирди, мен пакетти ачып окудум. Экөөнө тең представление начальникке деген. Анан Азымкан менен отуруп сүйлөштүм, сен начальник кылып коелук, иштей бербейсиңби, жаш эмессиңби десем, мага да ошол доот айтты. Тиги киши менден мурун иштейт биринчиден. Көп жыл болду иштегенине. Экинчиден, бу туура эмес болот. Морально, этически, ошун бардык жагынан туура эмес болот. Ал кишини начальник кылып койгула, мен главный инженер болуп иштейин. Ушул туура болот, Садык Абылесович. Деп такыр болбой койду. Анан мен ойлонуп тур деп кайта чыгарып жибердим дагы, анан отдел кадр чакырдым. Отдел кадр чакырып айттым, мынауга начальник муну Азымканды главный инженер деген приказ даярдагын дедим. Анан ал кетип даярдаганча, анан Азымканды кайта чакырып айттым, мен сенден акыркы жолу сурап атам. Это шанс бир эле жолу болот турмушта. Ойлондуңбу десем, ойлондум, Садык Алиш. Сизге чоң рахмат. Разымын. Ушуну ушундай кылып берсеңиз, тиги кишини начальник кылып, мени главный инженер кылып койсоңуз туура болот деди. Болуптур, күтө тур дедим. Анан отдел кадры алып келди. Мен приказга кол койдум, регистрация кылып пакетке салып келди. Анан мен анын колуна карматып туруп айттым, мен учуп бара берем деп. Канчанчы жыл болуп атат окуя? Бул 94-жылы. Андан бери убакыт өттү, адам өзгөрөт да. Ал кезде ошондой моральный устойчивый деп коет го кыргызча. Честный болгон, андан бери балким өзгөрүп кетти. Андан бери өзгөрүлдү дегенге мен ага да ишенбейм. Ал жигиттин өзгөрүлүшүнө. Биринчиден, мен дагы ошол убакта азыр деле общественных началах министрдин советниги болуп жүрөм мен. Айлык төлөшпөйт, бирок чакырышат, сурашат. Бу жол жагына консультация берип турам. Кеп кеңешимди айтып турам. Азымкан келип ошол жерге зам министр болуп калбадыбы?
Минтранска заводдел болуп жүрүп кабинет министрди анан ошол жерге зам министр кылып жиберишти. Эми бузулган күндө дагы ал стадияга өзүп жете элек болчу да тендерден ушул акча чыгарып алышты түшүнө элек болчу бол. Качан болду эле? Зам министр качан болду эле? Кайсы жылы? Мен эсимде жок, уже зам министр бул былтыр декабрда кармалдыбы? 1 жыл болуп калган. 1 жылдай. Мурунку жылы ноябрда тендер өткөргөн. Жаңы эле келип бир 6 ай иштей элек деле. Былтыр 18 жылы декабрда кармалса, 17 жылы ноябрда өткөн бул тендер. Анан кийин бузулуп. Жок, тендер мындай өткөн да. Бул ошол участокты, бул альтернативный Юг-Севердин ошол участкасы, жана айтылып жүргөн участкада тендер өткөргөндө 3-4 фирма катышкан. Бирөө ушул Тодини, итальянский фирма, бирөө азербайжанский фирма. Азвирт дейт. Азвирт деген компания Азербайжан. Ошолор уткан экен, азербайжандар уткан экен. Анан ошондо азербайжандар утуп алат. Бул экинчи орунду алып калат. Себеби разница стоимости көбүрөөк болуп калат да булардыкы. Ал ошол бойдон тендер жабылат, эч кимдин претензиясы жок. Азербайжандар куруш керек. Анын ортосунда Бишкек-Ош жолунун Маданият Жалалабад жолуна дагы тендер болуп калат. Билдиңизби? Бул бөлөк участок да, бөлөк жол, бөлөк тендер. Анан жана азербайжандар катышып, тиги Маданият Жалалабад участкасында утуп алат, алар биринчи орунду алат. Анан кийин утуп алгандан кийин алар кат жазат бияка банкка, министерствого. Биз бул жолдон отказ кылабыз. Юг-Северден Жумгал районунда участкасынан. Себеби залогко кое турган, депозитке кое турган акчабыз жетпейт. Биз тигил эле жолду кылалык дейт. Анан ошо булар отказ бергенден кийин, азербайжандар отказ бергенден кийин закон боюнча экинчи орунду алган тендерди утуп алган болот да. Тодини ошо менен алар ишке киришип, азыр иштеп атышат. Тендер ошондо булар качан, мен мына жазып алдым эле, февралда уткан экен, сентябрда контракт кол коюптур. Ооба. Эми Тодини менен. Былтыр сентябрда алар иштей баштаган. Тендерге эч кандай эч кимдин претензиясы жок. Жок. Анан декабрда кармап атат. Ошо декабрда кармаган эмне үчүн, эгерде ошо пара болсо, эмне үчүн пара болушу мүмкүн? Тигилер уже сентябрдан бери иштеп атса. Жок, эми бу жерде Тодини пара бере турган эмеси жагдайы жок вообще. Себеби алар катышкан мурун, уттуруп койгон. Анан кийин тигил биринчи орунду алган фирма азербайжандар отказ бергенден кийин закон боюнча алар биринчи орун ээлеп калып контракт түзүп ишке киришкен. Бир нерсени өзгөртүү мүмкүн болгон эмес ал убакта. Акча алып, мисалы үчүн өзгөртөм десе. Жок, андай эме жок. Өзү закону боюнча, тендердин положениясы боюнча биринчи орунду утуп алган чыккан киши отказ кылса, автоматически экинчи кайта тендер өткөрүш процесси 1 жылга кетет да. Анан ошон үчүн экинчи орунду ким ээлесе, ошо менен контракт түзүлүп иш кылына берет. А жерде Тодинин акча бериш эмес смыслы жок да. А мүмкүн мурда бир нерсе жасаганы үчүн ошо жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин берип атат ошо аксын. Андай шакты кылыш мүмкүн эмес да. Тендерди тиги азербайжандар утуп алган. Аны ким утуп аларын эч ким билбейт да. Бул бир. Экинчиден азербайжандар отказ берген ким билет аны? Эч ким билбейт да. Алар отказ берип, официально отказ бергенден кийин отказын кабыл алгандан кийин, банк кабыл алгандан кийин анан барып туруп Тодини экинчи орунду ээлеген менен контракт түзүп атышпайбы? Анан баягы эмеден окуп калдым мен, баягы средства информациядан, что сот процессинде прокурор айтыптыр, тендер өткөрүлгөн прозрачно, чисто, честно,
тендер претензии у нас нет деп. Ошо соттогу прокурор айтып атат. Ошондой деп ошо Биз ошолорду чакырдык эле мына. Ошо келип, ошол сотто эмне болгонун ошону эле айтып бергилечи. Бир нерсени чыгарып ойдон же кошумча кылбай эле сотто эмне болгонун сиз ошол жерде эмне деп сүйлөдүңүз деп болбой коюшту. Берки тергөөчүнү да чакырдык, алар да болбой коюшту. Эми пикир болсо эмне экен, биз мамлекеттик уюм эмеспизби, анан бирөө пикир жазса эле биз ошого жооп бере бермек белек дейт да. Жо, маанысы деле туурадыр. Эми мындай ойлоп көрсөңүз, тоодини пара бере турган жагдай жок болуп атпайбы? Алар уттуруп койгон, кеткенден кийин бир жылга жакын договор, контракт түзүштөн мурун тиги Азербайжандар отказ кылгандан кийин тоодини просто автоматически чыгып атпайбы? Эгерде автомат анан 5 жыл мурун кандай болорун эме предвидеть сиз сурап атпайсызбы? Может, мы илгери сүйлөшүп койгон. Это невозможно. А тендердин баары закрыты да. Документти эч ким көрбөйт. Документти причем почта менен жиберет. Тендерде документ бергендер катышпайт. Баары тең электронный почта менен келет документтердин баары тең. Анын баары тең салынып пакетте турат. Анан комиссияда жаңгыс эле Азимкан эмес да, жаңгыс эле Минтранс эмес да. Банк, силовой органдар, средства массовой информации тендердин комиссиянын ичинде. И жанагы общественный организациялар баары тең катышат да, пакеттерди ачкан убакта. Саатына, минутуна и съемка болуп турат. Анын баары съемкада өткөн да, ачылганы, караганы, анан кийин решение кабыл алганда жаңгыс эле Азимкан катышпайт демал. Анда биз адвокатка. Ошол нерсени мен кошумча кылып коеюнчу. Жанагы экинчи эмеге келгенде ступеньге городскойду баягы шаардын эмесине карарды. Октябрда. Бияктан суруш болгон. Ошол жөнүндө $520 000 жөнүндө, 120 000 мурун алганы жөнүндө айтып атасыңар. Аларды чакыргыла, бериптирби десе, чакырбай коюшту. Сот. Тоодинин эмесинде, жанагы фирмасынан эч кимди чакырганда жок. Алардан кенедейде претензия жок. Бизден ушундай акча алды, сураган жөнүндө. Сотко чакырбай, булар какшашты, ошолорду чакыргыла. Ким ошол Азим Чусуалиев сурап туруп ошолордон акча, же бирөөлөрдөн айттырып туруп. Жок эчтеке. А кандай далил менен соттолот анда? Жанагы Биз билбейбиз да. Картайып экөөбүз юрист болбосо каяктан аны ким эми боюнча мындай да эме тиги. Ушул далилге токтоп калбадыкпы азырчы. Ушул туура суроо болуп атат, себеби дегенде ар бир жаран ушул любой жасаган кылмыш ишине далилдин негизинде жооп бериш керек. Закон тарабы ошону талабы ошондой. Анан эми бул боюнча мен тергөөнүн материалдарын карадым. Анан сотто болгон окуя. Негизи тергөөнүн материалдарынын баары тең эле көбүнесе бүт УПКнын процессуальный кодекстин бүт нарушение менен жасалган нерсе да. Себеби мына биринчиден эле жана Гулурузов деп атпайсызбы, Тодининин представители да тергөөнүн материалында ошондо жүрөт да. Ал представители дейин десең, бияк айтып кетпедиби, жанагы чакырсак эч кимси келбей, чакыр десек сот чакырбай койду, келген жок депчи. Тергөөдө да сураган эмес. Ким болгон бул Тодиниге Гулурузов деген жана ортого түшүп мен акча бердим, пара бердим деген жаран ошол кандайча болуп ушул ишке катышып калганы далилденген эмес да. Тергөө материалдары жанагы эле тиги Жусупалиевдин моореке Тодини компаниянын кызыкчылыгын көздөп ушул экил тендерге ушундай эметип обещать этип, анан кийин аны моюштеп жасаган деген тергөөнүн материалдары келген сотко. Ал эми сот ошондон кийин талдаш керек болчу да. Мындай да тиги талаптуу далилдер деп айтат, допустимые доказательства дейт. Ошо допустимые доказательства бул иш боюнча деген жок такыр. Жогору нерсе. Мен ошону иштин ичинде карап көрдүм, талдадым. Анан мисал үчүн да жанагы үйгө келип
сам обыск деп коет. Ошол тинтүүнү жүргүзүп атканда ошо жана айтылып кетпеди, үйүндө коноктор болгон. Бул күбөлөр да. Ошол күбөлөрдү да сураган эмес биринчи инстанция. Экинчи инстанция бул мүчүлүштүктөрдү жойду, сурады. Бирок ага деген сот ошол экил тергөөнүн материалдарында суралбаган, соттун негизинде суралбаган эметиги жана күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрүнө баа бериш керек болчу да, юридикалык баа. Ошол юридикалык бааны берген эмес. Жөн эле карап, анан кийин анан эч кандай мындай сурап койду, ал боюнча эч кандай жыйынтык чыгарган жери жок. Бирок ошондо айтылып атат, жанагы акча табылган, Жусупалиевдин үйүнөн табылды деген акча, бул деген негизинен табылган эмес деп айтылса болот да. Себеби дегенде эң акыркы сөзүндө экинчи инстанцияда жана жаңы ачылган жагдай деп атпайсызбы, ошо жаңы ачылган жагдай ачылды. Бирок ага да сот баа бербей жыйынтыкка келип койду да. Анан эми мындайда жана жаңы ачылган жагдайга мен азыр токтолуп кете албайм. Себеби дегенде муну только сот системасы гана, сот каралып аткан учурда гана талдап, ошого жыйынтыкка келиш керек да, туура жыйынтыкка келиш керек. Анан жанагы ага айтып кетпеди, Тодининин эмеси тиги тендери туура мыйзамдуу өттү деп атпайбы? Прокурор өзү айтты. Прокурор да өзү айтып атат. Анан эми мындайда эгерде Тодинин эмеси мыйзамдуу болсо, материалы следствие деп атпайбы жана тергөөнүн материалдарында. Ошол именно ошол Тодинин деген кызыкчылыгын жактап, ошонун деген тендерди эмеге тиги ошол өткөрүп берем деп, ошол акчаны деген тиги жанагы Тодинин компаниясынын орто эме тиги представители деп коет жана Гулурузов деп атпайбы. Ошол представитель эместин ошонун кызыкчылыгын көздөгөн деген айып угузулган да. Анан ал айып ким? Ошол Гулурузов дегенди вообще материал следствие боюнча бул Тодинин представители деп атат да. А бирок сотто ачылган жагдайда эч кандай представитель болбойт атат ал. Тодинин компания деп атат, бизде эч кандай бул иштеген эмес. Бул эч кандай тиешеси жок bizde. Бул биздин компанияга эч кандай ошондой бар делода. Анан бирок анын эгерде эч ким болбосо, бул кандайча болуп бул ишке кабылып калды деген суроо туулуп атат. Анан сотто дагы ачылып атат да, булчу мен дейт жумушка кирейин деген ой максатым бар болчу дейт да. Ошол кайсы Тодинин компаниясына иштейм деген максат менен ошол экиге мен директор болуп кирет элем, ошону мен иштетет элем деген ой максат менен кирип анан Кыргызстандагы представительствосуна ошол экиге мен иштейт элем деген аракетим бар болчу деген болуп атат да. Бирок ага дагы суд эч кандай жыйынтыкка келген жок. Эгерде ошентип айтып атса, мына мисалы үчүн бул жерде 3 айыпкер соттолуучу деп коелучу. Ошол соттолуучу Жусупалиев жана ортомчу деп атат Токтобаев, анан Гулурузов, ошо Гулурузов деген жаран ошо тиги кимдин Тодини компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деген эмелер бар да. Бирок ал боюнча Токтобаев эмне боюнча Токтобаев эч ким эмес бул иш боюнчачы. Ортомчу деп атат да буларчы. Ошо Токтобаев тиги жанагы Гулурузовдун деген досу Жапасов болгон, ошо Жапасов күбө катары өткөн. Ал Жапасов менен Жакыпов экөө күбө катары өтүп атат да. Эгерде андай боло турган болсо, ортомчуга түшүп атса, акча алып берген кишилер эмне үчүн жоопко тартылган жок? Бул дагы неме болуп калып атат да мындай. Токтобаев тартылды да. Токтобаев тартылды, Жапасов деген да бар. Тартылган жок. Экөө тартылып айтат. Жакыпов менен Жапасов. Үчөө тең посредник болуп атат, далдалчы. Ошол далдалчы болуп, анан кийин акчаны сурашып, анан эми бул жерде дегенчи Жусупалиевдин бир да жолу далил жок да иштечи. Акча бергиле, момунча акча бергиле деген бир да жолу мындай сүйлөгөн сөзү же жазылган ою же болбосо вымогать этет да бул акча сурап аткандан кийин же жолугат ошол боюнча. Ал боюнча эчтеке жок. Жана орто жолдо Токтобаев эле бул мен ойлоп атам, мындайда эми ойлогон жерим жок, иштин ичинде мындай көрүнүп эле турат. Оркой эле билинип турат. Токтобаевка акча керек болгон. Ошол ортого түшүп мен минтип атат, ал ошол эмесинде деле жүрөт. Мен ооруп аткан болчумун, мага көп ири өлчөмдө акча керек болчу, цирроз печениге, бул жанагы пересадка печени болуп атпайбы, азыр көп эле операцияга кетип атышпайбы. Ошол аракетке мага көп ири өлчөмдө акча керек болчу, ошон үчүн мен жана 50 миңди деген кимден сурагам деп атат да, тиги Жапасовдон. Анан Жапасов болсо деген тиги ким менен Гулурузовдон алып деп атат, эми ал мага тиги Гулурузов таштап кетти, жана жумушка орношом деген Гулурузов таштап кетти деп атат да. Анан ошол экен, анан мен тиги кимге тиги Токтобаевка берсем, анан Токтобаев деген алып барып тиги Жусупалиевдин үйүнө таштады деген аракет кылып атышпайбы тергөөдөчү. Бирок андай болгон жери жок да. Эменен тиги Жусупалиевдин үйүнөн табылган акча негизи мыйзамсыз
болуп Каяктан каяктан болуп тартылып алганбы жанагы жок, эмеде жок, андай далилдер жок. акчаны табылганы? Андай далилдер жок. Мындай далилдерди деген жана табылды деп тиги оперативник чыгарып экинчи этажга өзү чуркап чыгып андан кийин уже тиги үстөлдүн үстүнө жайып туруп анан кийин мынакей үйдөн табылды деп үстөлдүн үстүнө тартып коюп атышат да. Кайдан чыккан акча экени? Момент табылган эмес, андай жок. Андай именно доказательство, то есть допустимые доказательства дейт. То есть ошого талаптуу доказательство эмелер тиги далилдер Понятыйлар жок. да жок, Жок, андай жок. Понятойлор болгон эмеспи? Эми понятойлор мындай деп атат да, эки понятойду катыштырыптыр. Ал экөө тең бирөөсү айтып атат пакетте дейт, бирөөсү айтат конвертте дейт. Анан ошол эле нерсени на самом деле көргөн эмес эч ким. Ошол табылган акчаны Мындайды көрсөтпөйт да. Тымызын жазайт да, эч ким көрбөгөндөй кылып. Жок, эми ошол экени деген тиги оперативниктер эгерде тергөө материалдары кызыктар болсо, вот именно ошол чын бышыгына жете турган болсо, ошону келип тартып от начала до конца тартыш керек болчу. Ал жерде 2 камера болгон. 2 камерада жок. Андай вот именно ошол жерден табылганы боюнча жок да. Биринчи жолу жанагы бизге көрсөтөт, мына келиңиз, мына ал сиздикиби, сиздик эмеспи деп. Кинолордо ошондой көрүп жүрбөйбүзбү? Кинолордо көргөнү жүрөбүз. Анан ачып көрүңүз, ичинде эмне бар көрсөтүңүз деген сыяктуу. Ошондой эч нерсе жок. Андай жок, андай жок. Тиги жанагы оперативник экинчи этажга экинчи жолу жанагы 6 сааттын ичинде текшерип бүткөндөн кийин эчтеке таппагандан кийин эчке чыгып кетип анан кайра кирип атпайбы? Кайра кирип экинчи этажга чыгып анан кийин мен таптым сүйүнчү деп атат да. Экинчи Ким этаждан. айтып атат аны? Ошол оперативник деп коет экен, ошол жанагы ГКНБдан келген бирөөсү эчке экинчи этажга өзү жалгыз чыгып анан кийин таптым деп атат. Ага чейин 6 саат ошол эле экинчи этажды полностью ар бир сумканын ичиндеги нерселердин баарын тең моментип бирден чыгарышып, бирден чачышып карашкан. Андай тапкан эмес. А жанагы бардык жерде ошо биринчи жарыяланганда дагы $50,000 менен кармалды делген. Азыр эмне үчүн 45 миң деген сөз чыгып жатат? Ошол да кызыктар болуп атат да. Эми 3,5 миңди деген тиги кимден Токтобаевдин жанынан таап атышат $3,5 миң. Анан ошол жерде $1,5 миң таптакыр каким-то образом улетучивается да. 500тү деген якобы Жакыпов деген менде деп тиги чыгарып берип атат $500. Анан $1,000 дагы ошол жерде неизвестно болуп атат. Ошол 50 миңдин ичинен 3,5 миңди тиги Токтобаевдин жанынан табылып атат деп деген эме бар, тиги токтом бар. 3,5 менен 50 миңден кандай тиешеси бар? Ошонун ичинен мен деген алып койдум деген эмеси көрсөтмөсү бар да. Ошол 50 миңди деген Токтобаев айтат, мен тиги Жапасовдон алгандан кийин 50 миңдин ичинен 3,5 миңди мен алдым. 500тү мен деген Жакыповго бердим деп атат. Атасы ооруп, ошол Жакыпов дагы ортомчу болуп атат, ал күбө бол катары өтүп атат иштин ичинде. Бул Жакыпов деген бул СНБде иштептир мурда. Ошол эми бывших оперативников не бывает. Ушунун баарын сот баарын детально карап чыгыш керек эле да. Карап чыккан жери жок аны. Мына биринчи инстанциядан дагы жөн эле сурак менен эле анан тергөө мен эмени окуп чыктым, тиги биринчи соттун өкүмүн окуп чыктым. Ошол өкүмдө айыптоо корутундагы айыптоо актысы бар, обвинительный акт деп коет. Тергөөчүлөр ошону жазайт да. Ошону эле бүт баарын эме кылыптыр да, мындай ташка тамга баскандай кылып эле которуп жазып коюптур да, переписал. Анан эмнеге көчүргөн? Ошол жана айыптоо эме корутунду деп коет. Мурда коюлган айыпты эле соттун чечими кылып. Анан ар бир жана соттун чечиминде мисалы үчүн суралып аткандарга ар бирөөгө баа бериш керек да. Мисалы үчүн Монореке момундай деп айтты. Себеби дегенде бул муну менен четке кагылат. Монореке деген буга да ишенүүгө болбойт деген мындай жыйынтыкка келиш керек да сот. Андай Ошол жана 45 менен 50 миңди көп жакшы түшүнбөй калдым мен. 50 миң менен кармалды бардык жерде жазылып жүрөт. Ошол эле кармалганда дагы 6 декабрь беле 6 декабрь кармалганда дагы 50 миң деп жүрөт. А кайдагы 3,5 миң, 5 миң деген эмне бул? Жок, эми ошол 3,5 миңди ошо 5 миң жок болуп атпайбы? Жетпей калат. Жетпей калат. Анан ошол 5 миңди жеткириш үчүн 3,5 миңди Токтобаевдин жанынан чыгарды кылып атышат. Анан 500тү деген жанагы Жакыпов берген болуп атат. Миң жок. Ким? Токтобаев жана ортомчу бар ортомчулар. Ооба, ортомчулар болуп атпайбы, ортого түшкөн эме болот. Ала Токтобаев да соттолуп атат. Ошол боюнча жаңы чыгылган жагдай чыгып атат. 6 жыл алган ошо Токтобаев чыгып атат. Жанагы Жусуайлиевтердин тууганы болот Токтобаев. Ошол үйгө кийимдерин, тигибуларын коюп жүрчү экен. Тиги Жусуайлиевтердин үйүнө. Себеби бияктан
Жанагы батырде туруп, мурун бир акча бир немелер буюмдары жоголгондон ошого эметип, манын айтымына караганда мен ошол акчадан 5000'ди өзүмө алып, керектеп эртеси Ошко учуп кетем деп 45.000'ди ошол үйгө катып коеюн деп баргам деп айткан экен. Жок, андай эмес. Андай? Андай эмес. 45.000'дин мен ичинде канча акча экени бар экенин билген эмесмин деген. Эме анан бир ошонун ичинен эле suurуп эле 3,5 өзүм алып калып, анан 500'тү теги Жакыповго берген. Мен атасы ооруп атат дегенден менден акча карызга сурагандан мен 500'тү бергенмин дейт да. Ошон менен $1,000 жок. Каяктагы эмне болгонун 45'ти таап атышат теги неменин ичинде. $1,000 жок. Ошол акча кайсы акчадан суруп алып атат? Ошо теги Жапасов деген жана орто жолдо Гулдурузовдон акча алып атпайбы? 50.000'де. Жумушка орноштуруп кой деген сөз менен ошондой кылып атат да, булчу. Жусупалиевдин ага тиешеси кандай? Эч кандай тиешеси жок. Жусупалиев деген от него не зависит, то есть ал эч кандай Гулдурузовдон да жумушка орноштурган. Эч кандай тиешеси жок. Жакыпов, Токтобаев дедиңизби? Тиешеси жок, Токтобаев таптакыр. 3,5 алып алыптыр деп, ошол кайсы акчадан алып атат ошону? Жанагы Жапасов берген теги карызга сураган акча болуп атпайбы жанагы? Мен ага ооруп атам. Карызга акча салып алып, чөнтөгүнө салып келатканда өзүм ал Жусупалиевке берейин деген деле ой жок. Мен түшүнгөнүм боюнча. Жок, ошондой болуп атат да, бирок анан тергөөнүн убагында деген эме кылып атат да, мени мени деген эме кылган, мени суранган, мени деген момундай кылсаң анан кийин анан чыгасың деп айткан деген сөзү бар да иштин ичинде. Ошол сөздү деген эми азыр жогорку сотко берилип атат арыз. Себеби дегенде экинчи станция деген тиги биринчи станцияныкын эле кубаттап койду да. Такыр эле туура чыгарылган деп эле эмесен үстүртөн ошондой чыгарып коюшту. Эми Мындай болушу мүмкүнбү? Ошо сиз Токтобаев деп атпайсызбы? Тууган деп атасыз, Ооба, тууганы. Тууганына бирөө ошол 50.000'ди берет. Сен барып Жусупалиевдин үйүнө бир жерине калып кайтып кой деп. Ошондой деген сөз болгон да. Анан тигил ошого баратып жолдон 50.000'дин ичинен өзүнө тасалат. бир нечесин салып алат. Эми баары бир кармала турган, кете турган акча деп. Анан жанагы тинтүү болот, тинтүүдөн эч нерсе таппайт. Анткени Анан бере албай калат, себеби үйдө конок болуп калат да. ошол. Андан кийин ошонун үчүн 45 болуп калып атат. Мурда сала турган адам, пландаган адамдар 50.000 деп пландаган, ошонун үчүн баардык маалымат каражаттарына 50.000 деп чыгып кетет маалымат. Ошондой. Чындыгында 45 кармалган. 5.000 биз билбейбиз. Суруп алганбы, суруп алган эмеспи? Ошол 45'ти кармап атат. Ошо 45'ти кармаганда далил барбы? Тиги тартып алган жанагы столдун үстүнө деп атпайсызбы? Столдун үстүнө уже когда постфактум тигил жанынан алып кирди. Ошол 45.000. Столдун үстүнө жайганы. Ошо столдун үстүнө үйдөн ичинде кайсы жерден алганы тартылган эмес. Эч жерде жок, андай далил жок. Анан жана үйдө отурган коноктор деп атасыңар, тиги алар күбө катары чакырылды беле? Ошол ичинен анан экинчи станцияда күбө катары чакырылып, экинчи станцияга суралбады. Бирок ага юридикалык баа берилген жок да. Алар айтып атат. Эмне деп атат алар? Эмени тиги жана тинтүүнү бүткөндөн кийин 6 саат жүрдү деп атат. Тинтүүчү. Ошо күбөлөр айтып атат, үйдөгүлөр. Бирок протокол деген түзүлгөн эмес ошол жерде. Негизи УПКнын эмеси талабы боюнча, процессуалдык кодекстин талабы боюнча ошол жерде жазыш керек болчу. Жазып, ошо күбөлөр ошол жерге кол коюш керек болчу. Үйдүн ээси кол коюш керек болчу. Анан протоколду андай протокол деген кийин ГКНБнын жазылып бүтүп, ошол жактан эртеси кимдиги Жусупалиев протоколго эртеси коюлуп атат. ГКНБдан үйдүн ичинен жасалган эмес ал протоколчу. Ошондо канча акча деп жазылып жүрөт протоколдо? Протоколдо деген 45.000 деп атат. 45.000. Анда кармалганда 50.000 деп чыгып кеткен маалымат. Ошондой болгон. Ошентип пландаган. Мурда ошентип. Протокол эртеси жазылган үчүн ал жерде по факту жазып атат. По факту, потому что эчтеке кыла албай калган да. Эмеде протоколду деген мындай да, эми жанагы ошол үйдө табылган болсо, мына мисалы үчүн күбөлөр көрүп атат, айтып атат, экинчи этажга бирөөсү чуркап чыгып кетти дейт. Бүткөндөн кийин жана тинтүү бүткөндөн кийин эчтен кирип 6 саат. 6 саат бүткөндөн кийин эчтен кирип чуркап кирип экинчи этажга чыгып кеткенде бул эмне чыгып кетти десе, барып карабайсыңарбы десе эле аңгыча болуп эле тигил чыгып баратса эле сүйүнчү таптым деп. Мурда жана 6 сааттын ичинде экинчи этажды тинтти беле? Тинтип бүткөн.
тинтип Тапкан бүткөн эмес. күбөлөр үй да. кичинекей эле үй, кичинекей эле 3 комната экен үстүндө. 6000 квадрат болсо бир жөн, көп болсо 120 квадратта. Анан 6 саатта тинтип табышпай койсо. Бирок кийин эшикке чыгып келгенден кийин кайра табылып турушуп калат. эшикте. Эшикке чыгып келип ошол мындай күмөндө болуп атат да. Анан эми ошол күмөндө болгондо мына жаңы ачылган жагдайда жана Токтобаев деген көрсөтмө берип атат акыркы сөзүндө. Ал акыркы сөзүндө Кесилген адам. ошо 6 жылга кесилген адам айтып атат. Ошо жаңы ачылган жагдай ушул болуп атат да. Эми жогорку сотко ошо жаңы ачылган жагдайга кандай баа берет? Ошону биз деген өзүбүз эми талапка коюп атабыз. Арыздын өзүнө жазып атабыз талап. Ушунун негизинде Токтобаев городской сотто ошол сөздү айттыбы? айтты да. Ошол үчүн жаңы ачылган жагдай деп атпайсызбы? Жанагы эки күбөнүн коштоосу дагы туура болуп атат да. Эки күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн баары тең ошол именно ошол Токтобаевдин айткан сөзүнө дал келип атат. Аны биринчи инстанциядан суралып, өтүнүч келтириптир, сурагыла ушул жана аксакал айтпадыбы тиги эме депчи. Бул немени тиги жана Тодини компаниясында чакырыш керек деп атат. Эгерде тендер өзү негизсиз жок болсо, туура эмес болуп калса, мисалы үчүн мыйзамсыз тиги эме көрсөтүп атат да ГКН менен тергөөлөрү. Тергөөнүн АКСтин тергөөсү көрсөтүп атат да, что негизи ошол эмени деген туура эмес жүргүзгөн болчу. Ошого орто далдалчы болуп, жанагындай орто жолдо кишилер чыгып, анан кийин туура эмес өткөрүлгөн. Эгерде андай болсо АБРге деген тергөө органдары билдирип, мына Моореке ушундай болуп атат. Бул деген күмөндө болуп атат десе, деген АБР келип Тодининин эмесин деген тиги четтен чыгарыш керек болчу. То есть сам по себе тендер деген бузулуш керек болчу. Кайра заново анда Тодин иш кылбаш, токтош керек эле. Иш кылбаш керек болчу. А бүгүнкү күндө Тодин иштеп атат. Анан ошон үчүн айласы кетип, мына мен мындай деп ойлоп атам да, просто бул өзүмдүн анализим, эменин тиги прокуратуранын айласы кетип, эгерде Тодинин иштени оюндан чыгарып салса, ал деген международный сотко берип туруп, Кыргызстан деген көп ири өлчөмдөгү тиги эмеге сынмак да, акчага сынмак. Жыгылмак. Ошон үчүн мен ошон үчүн анан айласы кетип, анан жанагындагылардан тиги эме тиги прозрачно өткөн, жакшы өткөн деп кетип атат. Если в таком случае жакшы өтсө, причем тут тогда Жусупалиев? А эмнеге ал келип? Экөө бири-бирине тиешеси жок болуп деле алышы мүмкүн да, адам акчаны мисалы үчүн, жана мошенничество болот эмеспи, мисалы үчүн мен сени баланча компанияга жумушка алам дейт, ал компаниянын тиешеси жок. Андай жок да, материалда жок болсо каяктан? Материалда жок да андай негиздер. Тергөөнүн материалдарында жок. Эмне үчүн ушундай болуп калды деп ойлойсуздар? Эми менин оюмча ушул бир ушундай азыркы жүрүп аткан саясатта ошол жанагы коррупция боюнча өзүбүз президентибиз баштап катуу маселе коюп атпайбы? Анан ошондой бир резонанстуу бир нерсе керек болгонго деп ойлоп кетем да. Бирөө үчүн мактаныш үчүн, же кандай? Ооба. Же бир премия алыш үчүнбү, же ошондой ушу мана мындай иштер жүрүп атат, мындай крупный эмелерди кармадык деп. Анан эми сөзүндай чынын айтканда, мына ошону жасаган, ошону эметкен жанагындай адамдар жооп бериш керек, ошол жанагы тергөөчүлөр. Эми алар ошондой резонанс жасатып алган үчүн өзүлөрүнүн ордунан коркушуп, биз жооп берип калабыз деп. Момундай катуу ишке барып атат го деп ойлойм да мен. Анан эми андайын десек, алардын тиги аброюн, алардын тиги честь мундирсин сакташ үчүн эч күнөөсү жок өсүп келаткан бул семьяны курмандыкка чалгы деген эли вообще болбой турган нерсе да. Ансыз да бул үйдө абдан оор акыбал түштү. Азимдин энесин жүрөгү оорчу. Мына ошол эметкенден кийин ал киши каза болуп калды. качан? Ошол кармалгандан кийин 1,5 жыл өтпөй каза болуп калды. Жеткен жок. Жарым жылга жеткен жок, каза болуп калды. Анда ушу үстүбүздө жылды Ооба. жайында, жазында. Ооба. Жо жазында, 4 ай. Жазында каза болуп калды. Анан экинчиден тиги Жусупалиев деле араң жүрөт байкуш азыр. Атасы. Ушунун айынан мамда эле чүрүшү эле кичинекей эме болуп калды. Ялан айынан эми ушу бирөөнүн аброюн, бирөөнүн туура эмес кылган ишин акташ үчүн бул баланы кечтирип, ушундай акыбалга жеткириш ушул акыйкаттык болбойт да, ыймандуулук болбойт да.
Ну, мүмкүн, аны биз айта албайбыз, соттун чечими бар, чыккан, мына тергөөчүлөр, прокурорлор келип айтып берсе ошонун баарын болмок. Мүмкүн бир нерсе болгондур. Бирок далил процедуралар жакшы болгон эмес. Жөн ошол Жакшы жазылган эмес. мисалы үчүн иш боюнча далил жок. Мисалы Мен үчүн далил жок болгондой деген жок ишенбейм. нерсеге элемей калам. Азым канандай жигит эмес. Эми аны баары эле любой адамды ошентип айтат. Бирок кармалса, ой андай эмес болчу, үй бүлөсү жакшы болчу Туура, деп. туура, сиздин айтканыңыз да туура. Айтканыңыз туура. Аныңызга мен макулмун. Бирок соттук талдоо жакшы болуш керек да. Кынтыксыз. Кынтыксыз болуш керек. Азыр реформа деп атышат эми ошо могу соттук реформа деген эми ар кандай иштерди мына биз көрүп атабыз, мына бүгүнкү күндө кандай акыбалга келип атабыз, көрүп атабыз азырчы. Мен как эми юрист катары деле айтар элем. Реформа жүрдү деген болуп атат, бирок реформаны кандай кылып реформа только жалгыз эле тиги кадровый политикага тиешеси жок. Ал ошолордун иштерине тиешелүү. Мисалы үчүн сен реформа менен келдиңби, мурунку кызматта калдыңбы, сот болдуңбу, ошол значит сен кынтыксыз в соответствии с законом, мыйзамдын чегинде. Ошол мыйзамдын чегинде деле бар да. Мисалы үчүн далили жок болсо, соттор актаганга акысы бар. За отсутствием доказательств деген актаса эмеси бар. Мисалы үчүн мына чоң ишти айтып көрөлү, мына ТЭЦтин жана 386 миллион долларга модернизация дегенде, алар баары Сапар Исаков деле, Беркилер деле, башкаларын баары айтып атпайбы? Далилиңер жок, жөн эле бекер бизди соттоп атасыңар деп. Ошо сыяктуу болуп калып атпайбы? Далил жок. Далил жок нерсе. Бирок жанагыдай 386 миллион деген эмне деген акча? Мисалы үчүн Индия мына айга жанагы луноход жиберип, ошол бүт программасы, космос программасы 145 миллион доллар болуптур. Ошондо биз 2 ошондой космос программасы түзүп, учурсак болмок экен айга, анан дагы 90 миллион артып калмак экен дагы. Мындай да, следовательдер, оперативниктер өздөрүнүн оюн, өздөрүнүн талдаганын жаза берет. Алар кара жазат да. Муну соттук талдоо болуш керек да. Серьезный соттук соттор окуп чыгыш керек. Серьезно материалдарды талдап да. Соттор актап жиберишке да акысы бар. Соттоп жиберишке да акысы бар. Следовательдер, прокурор бул өзү ошондой орган, алар каралаш керек. Туурабы? Күнөө койгон. Күнөө койгон орган да. Алардын өзү суть ошондой да. Алардын иши ошол. Аларга да таарыныш жок. Бирок сот талдаш керек да. Ушул караган сот, жанагы ишти караган сот, ушулар талдап, жакшылап окуш керек да. Булардын ошибкасы көп кишинин тагдырына тиет да. Алар актап жиберишке акысы бар. Эч ким эчтеке кыла албайт. Анан эме жанагы алар ушинтип эмеге акысы бар дегениңе мен кошулбойм. Алар эми болгонун болгондой тиги ошон жасаш керек. Анан болбогон жерден ошол бут жасап жанагындай кылып турган болсо, алар жооп бериш керек ушул үчүн. Менин оюмча азыр ошол жооп берип калабыз, ошол туура эмес жасап алганыбызды. Соттор жооп бербейт. Жок, сот эмес. Кимди айтып атам? Тиги текшергендер ушу биз туура эмес жасаган ишти ушинтип калса жооп берип калабыз деп, тияка нажим жасап атат деп калды. Анан мен ойлоп атам, бу городской тиги 1-райондун сотунда эле тиги тергөөчүлөрдүн эмесин кашкайып көрүп турса дагы эле болбой эле ошонун эмелердин айыбын тиги тактап койгону. Жанагы шаардын соту дагы жанагындай тиги оркоюп көрүнүп турган жагдайларга карабай ошону эле тактап койгонуна караганда, бул АКС баягы 38-жылкы 3 жылдык айланды деп калдым мен оюмда. Андай болсо соттун деле кереги жок, прокурордун кереги жок. АКС вообще неконституционный орган. Ошол органдар кандай күнөө коюп, ошолор кесе берсин. Анда прокурордун да кереги жок. Легитимности нет. Эми ушу прокурор надзор жасаш керек да, жанагыны карап туруп, өзү айтып атып, бул жерде эч кандай эме тиги тендер нормально өткөн, ачык өткөн, закон бузулган деп. Андай болсо эмнеге жанагы коррупция деп 14 жылдык статья коюлду?
Анан надзорчусуз ошону айтпайбы, бул статьяңар туура эмес, башка статья болот деп. Бул Нарын мырза, азыр биз перепутите турабыз. Эгерде ошол жанагында эле айтылган АКСтердин тигүүлөрдүн эмеси менен соттор ошо боюнча кесе берсе, биз тоңуйга кабылабыз. Мындай болуш керек эмес. Мен бул жерден айттым го, мына кимдерде сот айткандай ошонун баарын тактап карап, таза болсо бошотуп, күнөөсү болсо кесип, эгерде дапандын дагы күнөөсү андан да көбөйтүп, ошондой независим иштеш керек да. Мен чакырганда мына прокуратурага дагы телефон чалдым, АКСке да телефон чалдым, келип ошо өзүңөрдү айтып бергиле десем, мындай жүйө келтиришет да. Эми баары бир бирөө нааразы болот да дейт да. Кандай чечим болсо дагы деп. Бирөө нааразы болот. Бирок соттор да ошентип айтат, дайым. Кандай сот болбосун, мисалы үчүн мына мен эсимде жогорку соттун төрайымы айткан ушул сөздү. Ар бир сот ишинде кандай бүтсө дагы эки тараптын бирөө сөзсүз нааразы болот дейт да. Ал чындык. Андай болсо, анда соттун кереги эмне? Чүчү кулак тартып эле тиге берип койгула, баары бир бирөө нааразы болот экен да. Менин оюмча сот ушундай чечим чыгарыш керек. Күнөөлүү адам дагы ошого ынанып, мен чын эле ката кетирген турбаймынбы деп. Же мен тигини бузган турбаймынбы деп. Андай болсо мына Ишениш керек да. Андай болсо гана. Эми ошону биз баарыбыз ошондой деп ойлойбуз, ошого аракет кылып атат экендейбиз, бирок на деле это другое совсем. Иште башканы көрүп атабыз, кандай каталар кетип атат. Каталарды көрүп атабыз го азырчы кандай болуп аткан. Теке бар кишилер алып көрөлүчү. Ошону дагы эметпей атпайбы, бузбай атпайбы? Кайра каралып, жөн эле актап койгондун ордуна, булар жанагы сиз айткандай честь мундира дегенди аябай карманып, эми иши кылып бир биз жакка күнөө болуп калбасын дегендей кылып. Ошондой болуп атат. Анан эми баягы бир кабарчы бизге суроо берди. Ой, мындай боло турган болсо, эмне бир жылдан бери унчукпай жүрөсүңөр деп. Эмнени унчукпай? Муну көтөрбөй, общественный мнение жаздабай эмне кылып жүрөсүңөр? Эми кечигип жанагынтип кайрылуу жаздыңар. Эгер ушундай болсо башынан эле эметпесиңер деп. Эми биз ал семьядагы биз тегерегинин баары законопослушный адамдарбыз. Анан эми өлкөбүздүн башчыбыз ушинтип айтты го. Эгерде бир туугандары болуп калса, чырылдап эле ушинтип чуу чыгарып бересиңер дегенде мындай деп. Эми баары кашкайып көрүнүп турса, бул соттор азыркы жаңыча иштеп, ошолорду убагында эле нормально чечип коет экен деп күттүк да. Анан жанагы городской тиги шаардык сот жанагы жагдайлардын биринде карабай эле мурунку эле боюнча калтырып калып аткандан кийин биз түшүндүк. Ой, азыр эч кандай бир соттордо өзгөрүш жок экен. Тиякта кандай баягы биринчи тергөөдө СМБдин АКС эмесенби да. Ошолор кандай чечсе, ошону гана чыгара берет экен деп туруп, жогорку сотко кеткенден кийин азырда биз мындай өзүбүз күмөндөр болуп турабыз. Аякта эле ошону эметпей эле, бияктын эмесин эметип коет. Мана ошон үчүн жанагынтип көтөрүлүп чыктык. Жанагынчы кишилер кол койду, кайрылуу тиги жасадык. Анан мен дагы кайталап гана айттым го, анын арасындагылардын баары эле деп эле ушул Ушусубалиевдин менен жакшы мамилелеп кол кое турган адамдар эмес. Алар көпчүлүгү көрсөткүлөчү, эртеңки күндө уят болуп калбайлы биз деп туруп карап, анын ичинде жанагындай юристтери да бар. Алар да ошентип туруп, чын ушундай экен деп кол коюшту. Документтерди карагандан кийин. Эми азыр жогорку сотко берилди да, же бересиңерби? Мына берип атабыз азыр жаңы эле. Эми мен юрист эмесмин го, баягы өзүм оюмда. Просто баягы эми болсо жогорку сот кайта биринчи инстанцияга кайрып берсе, бу жерде жакшы судебный расследование или разбирательство деп аталабы. Ошо судебный разбирательствону биринчи инстанцияга жогорку сот кайтып берип жиберсе, анан биринчи инстанцияда соттор жакшы справедливый разбирательство кылып чечим чыгарса туура болор эле да.
Менче. Кандай дейсиз? Я. Сиз айтып Мен кетпедиңиз. баягы колхозда крестьянский понятием бар да болгон Жок, эле. этот эми соттор эми эгерде кайра жиберген күндө деле они ничем не рискуют мындай да. То есть это же решение кабыл алган жери жок. Эгерде жанагындай мүчүлүштүктөр болуп жаңачылган жагдай болсо, они обязаны. Это закондо бар да. Они обязаны. Жок, ошону жаңы ачылган жагдай менен кайра жиберсе болот да. Мына сиз айтып кетпедиңизби? Шаардык сотто каралганда октябрда эң акыркы сөзүндө Да. Токтобаев дедиңизби? Токтобаевдин көрсөтмөсү өзгөрдү. Өзгөрдү, жаңы сүйлөдү. Өзгөрүп. Ал протоколго түштү. Бирок Эки күбө ошол айткан сөздөрү тигил протокол менен кимдин тиги Токтобаевдин көрсөтмөсү менен дал келди да. Жанагы очевидцы болот ата, свидетели. ал ким эле? Абсолютно. Күбөлөр кимдер? Ошол күнү коноктор. Ошол Ошолордун айтканы менен Токтобаевди туура келди. Туура келип атат да. Себебинде дегенде жана Токтобаев атпайбы, мен деген тиги ушундай айткан, мени чыгасың деп айткан. Ошон үчүн ушундай болгон деп атат да. Тергөө материалдары. Бирок сиз айттыңыз, аны эсепке албай эле мурда алдын ала даярдалып калган кагазды соттор окуп салды деп. Окуп салды. Эгерде жанагы нормальный сот болсо, анан алар карап атса, бир кандайдыр бир далил, жаңы нерсе айтылып атса, ошону эсепке алыш керек да. Алар эч кандай албай эле эмне деп сүйлөп атсаң, баары бир алардын чечими, бүтүмү алдын ала даяр болгон, ошону окуп салган болуп атат. Туура, ошондой болгон. Анда эмнеси сот? Ошол болуп атпайбы жана. Жабары бир сотта. Эми сот болгону менен ал ошол өзүнүн деген статусу боюнча ошол экиге деген баа бериш керек болчу да. Ишти хотя бы жанагы экинчи инстанция чыгарган өкүмдө баа берип, мына экенин четке кагалат, эмне үчүн четке кагалат, эмне үчүн ишенсе болбойт буга, эмне үчүн алышканга болбойт деген жыйынтыкты жазылыш керек болчу да, экинчи инстанция андай жок. Жанагы Өкүмдө жок андай. Токтобаев айткандан кийин тигилер ошону талдап, мунун Жашырын айтканы бөлмөгө кирип кетип атат да. ошол эмеге эсепке алыныш керек болчу. Эсепке алынбай атат. Алынбай атат. Көп эле соттордо ошондой да. Мен деле сотко барып жүрөм. Эмне деп айтып атсаң дагы жөн эле башын ийкеп отурушат, андан кийин такыр башка чечим чыгарып коет. Эмнедерин билбей каласың. Мыйзам боюнча соттун чечимине нааразы болсоң, өйдө жакка кайрыл. Эми жогорку сот акыркы инстанция болот атат да бул жердечи. Акыркы инстанция жогорку сот. Анан эми кандай жыйынтыкка келет, эми просто эме тиги иман деле сурап атам да ушул иш боюнча. Пусть имандуу болуп ушул ишти деген мындай мындай аябай тыкандык менен жакшылап карап, такаттык кылып, жакшынакай кылып бүт баарын талдап анан кийин анан жыйынтыкка келсе, эгерде келе турган болсо. Жогорку сот деле актаганга акысы бар. Актабайт. Канча иш болуп атат, актабай эле. Жок, эми андай билдим, андай нонсенс да. Мына Текебаевдин ишин деле көрүп атпайбызбы бизчи? Жана Маевский деген тетияктан канча миң деген тиги акчаны алып келип бияка тиги Кыргызстанга өткөрүптүр. Аны каяктан таптыр бул жердечи? Имиш, эми ошол тергөөнүн материалына өткөрүптүр деп атат да. Алып келип бериптир деп атат да. Анан эми ошол боюнча кана? Мында деле ошондой, жана 100 миңди Гулрузов айтып атат, 50 миңди алып келдим, 100 миңди алып келдим, 20 миңди алып келдим деп атат. Доллардычы. Границадан кантип өттү ал акча? Ошондой эле да жана Текебаевдикындай эле да. Бул акча кантип өттү, мисалы үчүн Казакстандан? Тиги Тодинин представители болсо, 120 миңди алып келсе, 50 миңди алып келсе, берген болсо, доказывать этилсе, анда эми закон боюнча взятка алган жакта, взятка берген жакта соттолуш керек да. Крайним случай Тодинини иштен кетириш керек эле да. Значит, булар аферистер, дайымы ушундай кылып утуп алат, акча берип сатып алат деген сөз да. Чорный списокко кириш керек болчу да. Анан аларды иштен чыгарып ташташ керек эле да, анан эмеге жазылып кетиш керек эле да, мир боюнча. Тескерисинче баары сонун болгон, тендерси жакшы болгон деп иштеп атат компания. Бизде убакыт бүтүп калды дейт, 1-2 элемент калыптыр. Кыска эмне деп айта аласыз аягында? Эми аягында ушундай. Бураки Жусуп Алиевтердин үйлөсүнө түшкөн бир абдан чоң кайгылуу окуя болду. Анан эми ал кайгылуу окуя дайым эле болот. Бирок ошо кайгылуу окуя болгон болсо башка кеп. Анан болбогон жерден ушул үй бүлөнүн ушундай болуп атканына көңүл кош адам болбош керек.
Анан эми ошо керектүү жерлер ошол эмелерди бир адилеттик менен карап туруп чечип берсе дегенен башка бизде суроо жок. Сизге Менин аябай кыска. менин оюм жогорку сотко эгерде бере турган болсо, жогорку сот биринчи инстанцияга кайрып берсе, биринчи инстанция сот жакшылап талдап бир окуган судьялар карап айткандай адилет эле карап берсин. Дүнөөсү болсо кессин. Ага каршылык жок. Элдин баары ынангандай болуп. Ооба. Сизге кыска. мыйзам чегинде мыйзам чегинде болсо анан эми булар айтып кетпедиби, жанагы ишти карап атканда бүт баардык жагдайын тең караш керек да. Байланышы бар, байланышы эмнеде, каякта, ошол боюнча туура жанагы биз арыз менен кайрылабыз, эми ошол арызга көңүл буруп дегендейчи иштин материалдарына карап туруп эле жыйынтыкка келсе дейм да. Рахмат, анда сиздерге бир саат талкуулап турбуз. Прокуратура же АКСтен келбей калганына өкүнөбүз. Алар мүмкүн келип калат деп биз орунду бош кармап турдук. Күтүп да турбадыкпы? Күтүп да отурдук. Ошон үчүн эми көрөлү кандай болот. Адилет, соттор адилет иштесе, коом дагы аябай өйдө өсөт эле да. Бизде бүгүн конокто адвокат Алтынай Бектурова болду. Мурдагы эки министр жана экөө тең мурдагы легендардуу парламенттин депутаттары болгон Картайбек Мукамбетов жана Садык Аблесов. Рахмат сиздерге. Саламатта калыңыздар. Силерге да рахмат. Өзүңүзгө да.